Бөлчөктөрдү жалпы бөлүмгө алып келүү. Кандайдыр бир эки бөлчөк берилсин. 35тен 2 жана 56дан 7 деген эки бөлчөк берилсин. Бул бөлчөктөрдү салыштырууда же кошуу кемитүүдө же ириттөөдө бул эки бөлчөктү жалпы бөлүмгө алып келүү туура келет. Жалпы бөлүмгө алып келүү бул 2 сандын 35 жана 56 бөлчөктүн бөлүмүндөгү сандардын эң кичине жалпы бөлүнүүчүсүн табуу дегенди түшүндүрөт. Демек, бизге белгилүү эң кичине жалпы бөлүнүүчү 2 сандын жана эң чоң жалпы бөлүүчү байланыштырган формуланы биз билебиз. Бул эң кичине жалпы бөлүнүүчү барабар ал 2 сандын көбөйтүндүсүн эң чоң жалпы бөлүүчүгө бөлгөнгө барабар. Ал эми эң чоң жалпы бөлүүчү 2 сандын эгерде А саны Б санынан чоң болсо, 2 сандын чоңунун ордуна ал сандын Адан Бны кемитип, анын ордуна жазуу алгоритми менен тапсак да болот. Бул алгоритм Евклидтин алгоритми деп аталат. Демек, эң кичине жалпы бөлүнүүчүнү табуудан мурда Евклидтин алгоритми боюнча эң чоң жалпы бөлүүчүсүн табабыз 2 сандын. Эң чоң жалпы бөлүүчү 35 сандарынын бул барабар 35 өзү жазылат. Эми 56-нын ордуна 56дан 35ти кемитсек 21 кийинки чоңу 35, ошондуктан 35тин ордуна 35тен 21ти кемитип жазабыз. Бул бизде 14, 21 өзү жазылат. Кийинкиде 14 өзү жазылат. 21 чоң болгондуктан 21ден 14тү кемитип ордуна жазабыз. Демек, 14төн 7ни кемитсек 7. Ушинтип калдык 0 барабар болгучагы кемитип ордуна коебуз. Демек, 7. Мындан 7 саны эң чоң жалпы бөлүүчү экендиги келип чыкты. Демек, жогорудагы формулага коебуз. Жалпы бөлүнүүчү 35 жана 56 сандарынын бул барабар 35 менен 56-ны көбөйтсөк 1960 саны келип чыгат. Ал эми эң чоң жалпы бөлүүчү 7ге бөлөбүз. Мындан 280
деген сан эң кичине жалпы бөлүнүүчү же болбосо эки бөлчөктүн сандарынын бөлүмү болот. 35 жана 56 сандарынын жалпы бөлүмү 280 саны. Берилген 24-төн 4 жана 48-ден 9 эки бөлчөктү жалпы бөлүмгө алып келебиз. Мында 24-тү көбөйтүүчүлөргө ажыратсак, 2 көбөйтүлгөн 2 көбөйтүлгөн 2 4 8 8-ди 3-кө көбөйтсөк 24 жана 48 санын жөнөкөй көбөйтүүчүлөргө ажыратабыз. 2 көбөйтүлгөн 2 көбөйтүлгөн 2 көбөйтүлгөн 2 бул 4 8 16 16-ны 3-кө көбөйтсөк 48. Демек эң кичине жалпы бөлүнүүчүсүн табуу үчүн биз эң кичине жалпы бөлүнүүчү 24 жана 48 бул биринчи 24-түн жөнөкөй көбөйтүүчүлөрүнүн өзүн жазабыз. Демек 2-нин 3-үнчү даражасы жана биз көрүп тургандай 24-тө 2 окшош көбөйтүүчүлөр жазбайбыз. Ал эми 48-де 2 24-тө жок болгондуктан аны көбөйтүп жазабыз. Мындан 48 эң кичине жалпы бөлүнүүчү экендиги келип чыкты. Жогорудагы формулага менен чыгарсак дагы 48 келип чыгат. Демек 48 24 бөлүнгөндүктөн бул автоматтык түрдө 48 24-кө калдыксыз бөлүнгөндүктөн биз билебиз автоматтык түрдө 48 эң кичине жалпы бөлүнүүчүсү болот. Бул эки сандын